Саламатсызбы, урматтуу замандаш. Анда эмесе кайрадан HTML тилине киришүүнү баштайбыз. Демек, өткөн сабакты уланталанда, бүгүнкү сабакта биз силер менен тегтерге киришебиз. Бүгүнкү өтө турган тегдерибиз бул P параграф теги жана H баш сөз теги жана анын атрибуттары боюнча таанышабыз. Эми P параграф теги бул дагы түгөйлүү тег болуп эсептелет. Башкача айтканда ачылуучу тег жана жабылуучу тег болуп бөлүнөт. Ошондой эле H теги дагы бул түгөйлүү тег, ачылуучу жана жабылуучу тегдер. Эми бул тегдер эмне жумуш аткарат, эмне кылат, ошолорду карап көрөлү. Демек, ал үчүн биз кайрадан мурунку сабакта иштеген ишибизди ачалы. Ал үчүн демек, менин биринчи сайтым деген папканын ичине киребиз дагы. Мынакей биздин индекс деген файлыбыз турат. Ушул индекс файлын ачышыбыз керек. Бирок кайсы программа менен? Албетте Notepad++ деген программа менен. Ал үчүн оң жагын басып, мындан электрон чыккан оң жагын басып, Edit with Notepad жосо открыть с помощью Notepad++ дегенди басабыз. Мынакей биздин ошол индекс файлындагы түзгөн тилибиздин программабыз. Эми, демек, мына бул жерден азыр P, башкача айтканда P'нын P тегинин ишин карап көрөлү. Мына биз азыр жаздык P жана ачылуучу жана жабылуучу тег. Эми биз эгерде ошол индекс файлыбызды ача турган болсок, мынакей эч кандай өзгөрүү деле болгон жок, бирок бираз параграфты жогорку жагынан бираз төмөнгө түштү, башкача айтканда параграфты белгилеп. Эми муну мисалы ушул сөздү биз так ортого жылдырышыбыз керек. Ал үчүн эмне кылабыз? Ал үчүн ошол P тегинин атрибуттарын колдонобуз. P тегинин атрибуттарын кайсы жактан табабыз? Ал үчүн сиздерге айтылган жана дистеги кошумча материалдар деген папканын ичине киресиздер дагы. Мындан китептер деген папкага киресиз. Мында text деген китепче бар. Ушу text деген китепчени ачсаңыздар, мынакей бул жерде бардык тегтер боюнча алфавиттик түрдө көрсөтүлгөн. Ушул жерден биз көрө турган азыркы учурда P теги болчу. Демек, P теги дегенди басабыз, мынакей P. P'ны бассак, мынакей P тегинин негизги атрибуттары кандай атрибуттар берилет экен? Align. Align деген бул түздөө. Башкача айтканда, аны ошол сап боюнча түздөө. Мунун негизги параметрлери left, сол жак боюнча түздөө, right, оң жак боюнча түздөө жана center. Бул так ортосу боюнча түздөө. Ошондой эле just деген бар. Бул мындай салыштырып көрө турган болсок, мынакей Word текстик редакторун карап көрсөңүздөр, мына сол жак боюнча түздөө, ортосу боюнча түздөө, оң жак боюнча түздөө жана выровнять по ширине же болбосо ошо бардык туурасы боюнча түздөө. Мисалы үчүн мынакей ошону бөлүп алып туруп муну баса турган болсок, мына мындай кылып туурасы боюнча түздүп атат. Тиги жактагы just деген мына ушул туурасы боюнча түздөөнү түшүндүрөт. Мына азыр биз эми мына center дегенди колдонуп, биз жанагы менин биринчи баракчам деген сөздү так ортого жылдырып көрөлү. Ал үчүн эмне кылабыз? Кайрадан ачабыз биздин Notepad++ программасын. Эми атрибуттар кандай жазылат? Мына ал үчүн мына P тегинин ичинде эле кашадан чыгарбай туруп биз align дегенди жазабыз. Align деп жазылат. Align. Барабар. Андан кийин параметрин коебуз. Мынакей align дегенде уже кызыл түстө болуп калды. Эми параметрин коюш үчүн биз аны эки тырмакчанын ичине жазышыбыз керек. Биз center дейбиз азыр, ортого жүргүзүш үчүн center. Мынакей. Эми муну сактайбыз. Мына биздики азыр кызыл болуп турат, сактайбыз. Жана анын жыйынтыгын биз браузерде көрөлү. Жана ачып койгонбуз. Мынакей азыр браузерди ачабыз. Мынакей менин биринчи баракчам деген. Эми мунун жыйынтыгын көрүш үчүн биз бул жактан эле обновить же болбосо ушул баскычты басабыз же F5 деген баскычты басып койсоңуз болот. Обновить. Мынакей биздин менин биринчи баракчам деген сөзүбүз азыр оң жагына жылды. Эме ортосуна жылды. Эми оң жагына жылдырып көрөлү. Ал үчүн биз кайрадан
Notepad++'ды ачабыз да, бу жерден center дегендин ордуна эле right деп жазып коебуз. Right. Кайрадан сактайбыз. Эми кайрадан ачып көрөлү. Обновлять этебиз, же болбосо жаңыртабыз. Мына биздики азыр оң жагына жылды. Мынакей. Менин оюмча түшүндүңүз деп ойлойм. Параграфтын ар кандай параметрлерин колдонгонду. Демек, мынакей align дегенди берет экенбиз дагы, right, center, justify же болбосо left дегенди берип коет экенбиз. Азырынча биз center кылып коелу кайрадан. Center. Сохранить. Мынакей азыр кайрадан эле ачтырган болсок, бул ортосуна жылды. Мынакей. Демек, параграф тегинин негизги мүмкүнчүлүктөрү ушул. Эми биз азыр экинчи тегибиз бул албетте h теги. H теги деген бул ошо баш сөздү ар кандай чоңдукта жазат экен. Бул h тегинин негизги параметрлери h1, h2, h3, h4, h5, h6. Башкача айтканда, ушул тегтерди коюу менен биз ал сөзүбүздүн чоңдугун көрсөтө алат экенбиз. Эми мисал менен карап көрөлү. Демек, h тегинде эле биз ушул p тегинин ичинде жаза берсек болот экен. Ал үчүн биринчи h1 теги менен көрөлү. Мынакей кайрадан кашаны ачабыз дагы h1 деп жазабыз. Ошондой эле p тегинин ичинде биз ал h1 тегин жабабыз. Демек, слэш кайрадан h1. Мынакей жаптым. Эми сохранить дейли дагы көрөлү. Кандай болду? Мынакей азыр биз анын жыйынтыгын көрө турган болсок, обновлять этебиз. Мынакей көрдүңүзбү? Демек, менин биринчи веб баракчам деген h1 тегинде жазылып атат азырынча. h1 тегинде. Демек, h1 тегинин мүмкүнчүлүктөрүн көрүш үчүн, же болбосо параметрлерин көрүш үчүн биз кайрадан жанагындай эле китебибизге кайрылабыз. HTML пример, же болбосо text деген китепке. Ушул жерден h дегенди табабыз. H. Мынакей h. Демек, h1, h6 мынакей ушул тег керек бизге. Мынакей h1, h6 тегин. Мунун атрибуттары кандай экен? Мынакей мында дагы align деген атрибут бар. Биздин азыр карап көрсөңүздөр, биз p-нын ичинде жазсак дагы баары бир биздин сөзүбүз сол жакта. Бул автоматтык түрдө сол жакка жазылат. Эмне үчүн мындай болуп калды? Анткени биздин h1 тегибиз p тегинин ичинде иштебейт. Башкача айтканда, иштейт болгону p тегибиз бул жерде иштебей калат. Эмне үчүн? Аны түшүндүрүп берем азыр. Анткени h1 теги бул жалаң гана баш сөздөргө колдонулат. Ал эми баш сөздөргө биз p тегин колдонуунун кажети жок. Ошондуктан биз p тегин алып салабыз бул жерден. Ал эми аны ортого жылдырыш үчүн кайра эле ушул h тегинин параметрлерин колдонобуз. Кандай параметрлер бар экен? Мынакей align деген жанагындай эле параметрин колдонот экенбиз. Center, left, right. Анда колдонуп көрөлү. Жанагындай эле кашанын ичине align барабар тырмакчанын ичине, эки тырмакчанын ичине биз center деп жазабыз. Center. Мынакей азыр эми карап көрөлү. Сактайбыз дагы. Эми жыйынтыгын карап көрөлү. Муну жаңыртсак, мынакей биздики кайра ортого жылды. Эми ушунун астына эле биз ушул сапчаны көчүрүп Ctrl-C, кайра Ctrl-V, дагы Ctrl-V, дагы Ctrl-V, дагы Ctrl-V. Бул ар бир тегтин мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп берели. Мына 2 дейли бул жерге. Жабып коелу. Мынакей, эгерде могу жерде бир эле кашаңар ачылып, же болбосо жабылбай кала турган болсо, анда силердин тегиңер туура иштебейт. Ошондуктан биз баардыгын туура көрсөтүшүбүз керек. Эми бул жерден дагы тиги жакта 2 кылгандан кийин бул жакта да 2 кылабыз. Үчүнчүдөн бул жерде 3 кылалы. 3 кашан жабабыз, мунун баардыгын кашасы жабылбай калыптыр. Бул жерден дагы биз 3 дейбиз. 3 4 кашаны жабабыз. Жана бул жактан дагы 4 5
кашаны жабабыз. Бул жакта дагы 5. Бул жерде да кашабыз жабылбай калыптыр. Мында дагы кашаны жабалы. Мынакей. Эми ушулардын сактап туруп жыйынтыгын көрөлү. Мынакей. Биздики Alliance Center деп чыгып калды. Эмне үчүн? Азыр текшеребиз. H1. Түшүндүк. Биз кашаны бул жерден жаап салган турбайлыбы? Биз кашаны албетте мындай кылып бул жактан жабылып турбайбы биздин кашабыз? Биз болсо бул жактан да жаап салып турабыз да. Ошонун баарын өчүрүп чыгабыз. Туура эле кетип бара туруппуз. Жана анын ичиндеги параметрлерин унутуп койгон турбайлыбы? Мына көрдүңүзбү? Демек, H теги иштеп атты, бирок анын ичинде Align Center дегендердин баарысы чыгып калды. Эми мынакей сактайбыз дагы, кайрадан көрөбүз жыйынтыгын. Азыр мына Align Center дегендер жоголуп, жалаң эле мондай сөздөр так ортодо болуш керек. Мына. Демек H1 теги боюнча H2, H3, H4, H5 жана H6-ны деле жазып коелу эми мынча болду. Бардыгын көрүш үчүн, көрсөтүш үчүн сиздерге. Бул жерге H6 деп коебуз. H6. Эми кайрадан сактайбыз. Эми көрөлү жыйынтыгын. Кайрадан жаңыртабыз. Мынакей H6. Мынакей демек биз ушул H теги менен дагы ар биринин мүмкүнчүлүктөрүн, параметрлерин көрдүк. Мына замандаш, демек бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аяктамакчы. Демек бүгүнкү сабакта биз сиздер менен P параграф тегин жана H тегин көрдүк. Ошондой эле алардын кандай параметрлерге ээ экендигин көрдүк. Ушуну менен сабагыбыз аяктады. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.